Достор, Alipay'ga пароль коюп бүткөндөн кийин кайра эле ошол настройкага киресиздер, аккаунт and сакалаш дегенди басасыздар. Баш жагында турат. Бул видеонун мурдакы видеону көрбөсөңүздөр сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Эми буну басасыздар. Жакшылап көңүл буруп караңыздар. Эми бул көктү басасыздар дагы. Эң үстү жакта турган камераны бассаңыздар, сиздер загран паспортуңуздардын сүрөтүн тартып эле киргизип, сразу эле автоматтан өзүңүздөр данныйларды толтуруп алсаңыздар болот. Азыр мен сүрөт жүктөп атам. Азыр ушул сүрөттү карап эле өзү Alipay толтуруп берди. Мынакей мен бир сыйра текшердим, баардыгын туура толтурган. Эми мен бул көктү басамын. Көктү басканымдан кийин азыр бул жерде 3 версиясы чыгат. Мен ортоңку көктү тандаймын. Бул көктү басасыздар. Ортодо турганды басканыңыздардан кийин сиздерден азыр загран паспортуңуздарды тиркедиңиздер. Бирөөнүкүн тиркеген болсоңуздар, ошол адам гана сиздерге бул жерге камерага түшүп бериш керек. Сканирование кылат себеби. Сканирование кылып бүткөндөн кийин ушундай көк галочка чыгат. Андан кийин үстүндөгү көктү басып чыгып кете бересиздер. Чыккандан кийин ушундай чыгышы мүмкүн. Болбосо кайра ошол identity information дегенге киресиздер дагы. Киргенден кийин бул жерде basic identify information дегенге киресиздер. Ушул жер сиздерде сары болуп жанышы мүмкүн. Анткени бул жер толтурулган эмес сиздердики. Жаңы болгондуктан. А бул жерден болсо карасаңыздар, адрести, сиздердин кесибиңиздер эмне, ошону толтурасыздар. Мынакей студент деп койдум мен. Анан кийин бул жерден калгандары өзү толтурулган болот. Анан country'ни тандап коесуздар, Кыргызстанды. Адрести толтурасыздар. Андан кийин толтуруп бүткөндөн кийин чыга бересиздер, назад болуп чыгасыздар. Верификациядан өткөнүңүздөрдөн кийин бул жерде обновить кылсаңыздар, сиздердин загран паспортуңуздарда фамилия кандай болсо ошондой өзгөрүлүп калат. Ошондо гана сиздер верификациядан өткөн болосуздар.